Салам достор. Биз бүгүнкү видеодо Латөкендеги токенди USDTге алмаштырып, Payer кошелокко чыгарабыз. Бул видео экинчи бөлүк болуп саналат. Түшкөн токендердин баардыгын USDTге кантип алмаштырабыз жана башка маалыматтар Латөкен жөнүндө пайдалуу маалыматтар биринчи бөлүктө айтылган. Ал эми азыр аларды кайталаштын кереги жок. Азыр биз USDTни тронго алмаштырабыз. Ал үчүн биздин ал жердеги кимде ушул жерде жайгашса ушул жерден, жок болсо поиск кылып издесеңер болот. Трон деген монета токен турат. Учурда бир трондун баасы 0,16 барабар экен да, доллар, цент долларга. Ушул трон деген USDT деп турат. Ушуну басабыз. Трон сатып алабыз биз. Себеби USDT боюнча чыгара турган болсок, комиссия көп кетирип, өзүбүздүн чөнтөгүбүзгө зыян алып келет экенбиз. Ошондуктан трон монетасы менен чыгарсак, бизге бир кыйла комиссиясы өтө эле аз болуп саналат экен. Мынакей кирди достор, эми купить трон деген басабыз. Купить трон дегенди басып туруп, биз USDT монетабыздын баарына трон сатып алабыз. Трондун баасы өсүп кетти достор. 100% деген белгилейбиз. Бизге демек 340 трон келет экен. 54-40 долларга 340 трон келет экен. Демек, макул, купить трон дегенди басабыз. Мынакей USDT монетабызга трон сатып алдык. Бир аз күтө турабыз дагы. Эми бул тронду Payer кошелекко кантип чыгарабыз? Мына ошол жөнүндө алдыда айтып бермекчимин. Андыктан видеону аягына чейин көрүп, лайк басыңыздар. Мынакей экранды бир обновить этейин. Трон алына эле экен. Бир аз күтөбүз. Мынакей достор, 54 долларыбызга 338 трон сатып алдык. Эми биз эмне кылышыбыз керек? Эми азыр описанияга жайгаштырып коем. Ошол Бесчанги деген обменник бар. Ошол жерден ошол жерге дагы азыр биз тронду Payerге которуу жолун көрөбүз. Мынакей Бесчанги деген дагы бир жак обменникке келдик. Эми биз жакындатып бул лицадан тронду тандайбыз. Мынакей тронду тандайбыз. Получать деген жактан Payer доллар деп турат. Ошо Payerди тандайбыз. Мынакей тандаганыбызда эле дароо сайтка загрузка боло баштайт. Эми биз бул жак бөлүгүнө өтүп туруп, ал жерден Guantech дегенди басабыз. Guantech дегенди так, как кетти? Мынакей Guantech дегенди басабыз дагы. Ушул жака киребиз. Бул жерден көктү басып коебуз, I have read дегенди. Андан кийин биз канча трон өткөрүш керек, ошону жазабыз. Так, достор, бул жерге 336 трон деп жаздым. Көңүл бургула, минимальный трон 201 трондон баштап которууга болот. Ага чейин которо албайсыңар. Почти 30 доллардан баштап чыгарууга болот да Латөкенден. Ушундай жол менен. Мынакей Payer доллар 53 доллар түшүрүп берет экен бизге. В кошельке деген жерге Payer
Payer логиниңер жазасыңар. Мынакей достор, Payer каш жазабыз бул жерге. Бул жерге электронный адресибизди жазабыз. Анан 6-га 9-ду койсок 15 болот. Ошону жазып туруп, мына обмен дегенди басабыз. Окей дегенди басабыз. Анан биз күтө турсак, бизге азыр загрузка болуп, жаңы терезе ачылат. Мынакей загрузка болуп атат. Мынакей эми ылдыйраак чыгып туруп, мына жерде көк турган совершить платеж дегенди басабыз. Биздин ID заказыбыздын номери чыгат бул жака. 164693 дейт. Ылдыйраак чыгып туруп, биз мына адрести копиялайбыз. Адрести копиялап алдык, эми биз Латокенге барабыз. Латокенде тронду бир басабыз. Бизге отправить на адрес трон деп чыгат. Отправить на адрес трон дегенди басабыз дагы. Азыркы копиялап келген адреске жөнөтөбүз. Мынакей азыркы копияланган адрести мына жерге выставить кылып коебуз. 336 трон кетиребиз. Комиссияга 1 трон алат экен, 337 трон общий. Отправить трон дегенди басабыз. Подтвердить. Эми бизге Латокенге катталган емайлга жана телефон номерибизге код келет. Жок, телефон номериге код келет экен, ошону жазабыз бул жерге. Мынакей достор, келген кодду да жаздым. Отправлено деп чыкты. Эми бул биздин отправить болгонун же боло элек экенин ушул Латокенден текшерип алсак болот. Ал үчүн биз мына активы деп турат, ушул активы деген жерге киребиз. Кошелек деген жерге киребиз. Транзакция дегенге киребиз. Транзакция дегенге киргенде мына ожиданиянын белгиси турат, мындай жашыл болуп калганда анан биздики кеткен болот. Азыр ожиданияда турат. Бир аз күтө турабыз. Мынакей достор, сары өчтү, жашыл болуп калды. Биздин Payer кошелегибизге дароо эле түштү. Каякталды Payer? $2,156 Payer кошелегибизге келип түштү. Мынакей Payer кошелегибизге келди. Эми мына биржа деген жерден биз бул долларды рубль алабыз. Бул жерден доллар менен рубльдү тандайбыз. Бул жерге $52 деп жазабыз. Так, $52 канча центле? Мынакей продать $52 деп жазабыз дагы. Продать кнопкасын басабыз. Болду, назад чыгабыз да балансты көрөбүз. 3945 рубль. Эми бул рубльдү Kiwi кошелегибизге чыгарып алсак болот. Перевести деп туруп. Kiwi кошелек. Мынакей достор, Kiwi кошелекке дагы көчүрүп алдык. Мынакей Kiwi кошелегибизге дагы 1000 рубльдү котордум эле, түштү. Мынакей бирден 50 өттү саат. Бирден 51 өттү.
мына ушундай жолдор менен чыгарып алсак болот. Бирок $30 чейинки акчаларды срочно чыгарыш керек болсо, бирок $30 жетпей атса, акчаңар трон да жетпей атса, анда мага которсоңор болот. Описание WhatsApp номерими жана контакттарды калтырып коем, ошол жактан жазып байланышсаңар болот. Мага которсоңор мен чыгарып берем акчасын.